Жайдыр-кыштыр жайлоо жыттуу илеби баласына бардык ою тилеге. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен бизди тууган энелердин жүрөгү. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда асыл зат көрсөтүүсү. Негизи эле асыл зат берүүбүз Кыргызстандын булуң бурчунда катылып жаткан таланттуу эжелерди, сиңдилерди, негизи эле асыл зат айымдарды көрсөтүп келебиз. Бул жолу дагы ар таланттын ээси Жалал Абад облусунун тургуну Үркүнова Айнагүл эжекебиз тууралуу болмокчу. Кызыктын баары алдыда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал эми көрсөтүүнү мен Жаркынай Сөркулова алып барам. Кеттик анда. Асманда учуп шаңшыган аялдар тоон унулары, оргуштап чыгып ачылган аялдар тоонун булагы. Бул жолку асыл зат берүүбүздүн каарманы, ар таланттын ээси, комузчу, ырчы, эле картуунун отличниги Үркүнова Айнагүл Керимбековна болмокчу. Үркүнова Айнагүл Керимбековна Жалал Абад облусунун Аксы районунда төрөлгөн. Бала кезинен чыгармачылыкка кызыгып, алгач атасы алып берген гармошка чертип баштаган. Атам үйдө комуз ойночу. Атам комуз ойногон кезде биз ушу комуздун башын тиштеп алып, аябай мындай музыкага болгон кызыгуу ошондо менде пайда болуп, ошол кезде эле кичине комузду кармап, анан кийин атам мага ушу бир гармошка сатып берди, 50 сомго. 2 катар бул жагы топчу. Анан ошол гармошканы күнүгө кармап, кыңылдатып ойноп, ар кандай ырларды үйрөнүп баштадым. Музыкага болгон кызыгуумда күч ала баштады да. Окууду 1979-жылы Жеңил жогорку мектебин аяктадым. Кичине мен ойноп жүрүп, анан ошо мектептерде ийримдерге катышып, ал жерде ырдап, конкурстарга катышып жүрдүм, кружокторго, ошо музыка боюнча. Бирок бизде музыкадан мындай музыкалык специалист болгон эмес да. Бизге эч ким мындай музыка үйрөткөн эмес. Мен өзүм эле ошол мындай ырдоонун эрежелерин деле ал кезде билбегенбиз. Ошентип жүрүп, ар кандай өзүмө жаккан ырларды ырдап, сахнага чыгып, кружокторго катышып, ошол жерде ырдаганды дагы мындай өздөштүрүп жүрдүм да. Жалал Абадта мектепти бүткөндөн кийин Фрунзе шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. Окуу жайда баян тартуу боюнча билим алган. Филармонияга тапшырайын деп ойлогом да, ушу ырчы болуп кетишим керек деген ой менен филармонияга келсем, бир документим жетпей калып, андан сөзсүз мен музыкага окушум керек деп, анан музыкальный факультеттерди издеп, анан ошо Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтуна келдим. 79-жылы ошол Кыргыз кыз келиндер институтуна, ал кезде Фрунзе шаары болчу, Кыргыз кыз келиндер институтуна тапшырып, ал жерден жакшы жетишкендиктер менен ошол кезде экзамендерди жакшы тапшырып, ошол окуу жайын өтүп кеттим. Ал жерде слухубузду текшерди, ырдатып көрдү. Ошондо мени ушул биринчи экзаменге бир тууган тайкем баласы Ажыкул деген тайкем алып келип, сырттан мени күтүп турду. Чыкканымда аябай залды жарып ырдадың деп сүйүнтүп, тайкем ошентти чыгып 4-5ке тапшырып, ошол окууга кабыл алындым. Бизде ошол кезде музыкалык аспаптан слухубузду текшерип, биринчи экзамен алган Асанкул Жаркынбаев агайыбыз болчу. Ошол агайдын эмеси менен окуу жайын өттүм. Бул окуу жайында биз биринчи келгенде эле аккордеон, баян, анан спес, ошол спестердин бирөөнү тандагыла дешти. Ошондо мен кичинекей мен гармошканы ойноп жүргөндүктөн мен ошо баянды тандадым, спесин ошо баянды жакшы өздөштүрүп, баянды алып кеттим. Бул баянды мага институтта окуп жүргөн кезде Камила деген эжекем үйрөттү.
Учурда 6 баланын 10 неберенин чоң энеси. Чыгармачылыгын бир тараптуу өнүктүрбөстөн комуз, ооз комуз, баян сымал аспаптарда кол ойнотуп, чыгармачылыгын өнүктүрүп келет. Кошумча дагы мен аккордеон, клавишный бул синтезаторду, анда-санда комуз ойнойм, ооз комуз ойнойм. Мына ушул аспаптарды алып кетип жатам да, бош убактыларымда ойноп, анан кээ бир учурларда ошо оондурларды окуучуларга үйрөтүп да коем. Sen kızıl gölü jaynagan, amin bulbul bakta sayragan. Sen bir panar emin pana, jarığın ele tise jaylanam. Ey jaylanama, jaylanama, jaylanam. Анда эмесе башка инструменттерде жанагынтан бери ойноп көрсөттүк, ырдап. Эми аккордеон менен дагы бир ырды аткарып берели кызым экөөбүз. Кана кызым, кайсы ырды ырдап берели? Жолуккан кандай жакшы. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Мен жана жогоруда ооз комуз жөнүндө айтып кеттим, онлайн конкурска катыштык деп. Мен ошондогу ойноп берген, күйдү ойноп берейин, Мураталы Күреңкеевдин Кер өзөн деген күйсүн аткарып берейин. Ар бир улуттун жашоо, жаратылыш мүнөзүнө, дүйнө таанымына, философиясына, рухий байлыгына жараша элдик колөнөрчүлүгү да ар түрдүү болот эмеспи? Кыргыздын колөнөрчүлүгүнө салым кошуп, кыздарына, келиндерине да кыргыздын колөнөрчүлүгүн үйрөтүп келет. Саламатсыздарбы? Мына мен бир эле музыка менен чектелбестен бош убактыларымда төрбөжүн, шырдаактарды да сайып, кийистерди жасап, ошондой иштерди кылам. Чеберчилик боюнча жана айтып деле өттүм. Биз мисалы биринчи кийисти саап, ар кандай кылчык жүндөрдөн башка жакшы уяң жүндөрдү терип алабыз дагы. Мындай кийистерди жасайбыз. Кийисти жасап, аны ийлеп бышырып жакшынакы, андан кийин ар түрдүү раңдарга боеп, аны мындай кылып оюштуруп, андан кийин мынага окшогон шырдак, төрбөжүндөрдү жасайбыз. Бул чеберчиликти биз өзүбүздүн уз апаларыбыздан үйрөнгөнмүн да мен. Мисалы мен өзүмдүн апам дагы бала кезимен ушундай кийистерди жасап, ушундайларды бизге жүндү сабаганды, кийис жасаганды үйрөтүп келген. Мен дагы үйрөнүп алып, өзүмдүн кыздарыма төрбөжүн шырдаактарды берип, балдарыма ушуну өзүм жасап, ошентип берип, аларга дагы эстеликке калтырдык. Саламатсыңар, мен атым Миран. Мен силерге ырдап берем. Ра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегай от меня, смотришь мне в глаза. Ра-та-та-та-та,
Үркөнова Айнагүл эжеке айылдык, райондук, республикалык конкурстарга катышып, көптөгөн сыйлыктарды алган. Айнагүл эжеке чыгармачылыкка берилгендиктен музыка сабагынан мугалим болуп эмгектенет. Ошол эле учурда көптөгөн окуучуларды тарбиялап, анын ичинен өзүнүн кызы дагы чыгармачылыкка кызыгып келет. 2019 жылы Бишкек шаарына келип жашап калдым. Келген жылы эле Ленин районундагы номер 2 мектебине музыкант мугалим болуп ишке кабыл алындым. Бул жерде азыркы учурда ушул Чынара Бейшенбаевна жетектеген 2 мектепте музыкадан сабак берип, балдарга ырдаганды, бийлегенди үйрөтүп ушул мектепте азыр иштеп жатам. Бир эле өзүм иштебестен азыр мен Чынара бий студиясын түзүп, Чынара кызым ушу менин жолум жолдоп ушул мектепке да ишке кабыл алынды. Азыр ушул мектепти алдыга сүрөп, көптөгөн ийгиликтерди жаратып атабыз. Эми биз азыр чоң улуу кызым Чынара менен анын уулу Байел неберем менен биргеликте жаштар маршын аткарып берели. Биз бош убактыларыбызда үйдө чогулуп отуруп калган кездерибизде, туулган күнүбүздө отуруп алып биз ушундай инструменттерди да ойноп, буларга да кичине үйрөтүп келип атам. Азыр ошону ойноп берели, кана. Анан ушу бир эле мектепте иштөө менен эле калып калбастан, өзүм дагы ырдап, телевизорлорго чыгып, негизи ушу Ак Босок ыргактары группасына катышып, ошол эжелер менен биргеликте съезд уюштурган, курсташым уюштурган ушул Ак Босок ыргактарына катышып, көптөгөн чыгармачылык иштерди жаратып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Баарыбыз биргеликте көптөгөн чыгармаларды аткарып, телевизорлорго чыгып жүрөбүз. Алты баланын энесимин, жолдошум көз өтүп кетти. 6 баланы багып чоңойтуп, эрезеге жеткирип, ар кимдин өздөрүнүн үйүнө жайгаштырып, жакшы өз алдынча баары үйлүү, жайлуу болушуп, Кудайга шүгүр, азыр 10 неберенин тайенеси, чоң энесимин. Баары жакшы, өздөрү менен өздөрү болуп жакшы жашашып атат балдарым. Балдарым ичинен ушу музыкага кызыккан, менин жолум улап кеткен, азыркы учурда ушу Чынара кызым болуп атат, эң чоң кызым. Бул кызым көптөгөн ийримдерге катышып, жакында эле болуп өткөн Мисс Кыргызстан деген эмеге катышып, мында кызым баш байгеге жетишти. Турцияга жолдомо алды, жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Мектепте дагы окуучуларга бий үйрөтүп, жакшы эмгектенип атат. Үркөнова Айнагүл эжекенин кызы Турсунбаева Чынара айымдагы апасынын жолун жолдоп чыгармачылыкка берилген. Ал 1984 жылы Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кызыл Туу айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепте окуп жүргөндө ар кандай конкурстарга катышып, алдыңкы орундарга ээ болгон. Апамдын негизи
ушундай бир чыгармачылык адам экенин аябай баалайм, сыймыктанам. Кайсы жерде болбосун мен айта алам. Менин апам Айнагүл Керимбековна мындай иштерди жасаган деп. Бир туугандарым арасынан ооба алар дагы кызыгышат, баалашат, ырдашат, комуз дагы ойношот, кол өнөрчүлүк жактан дагы сиңдилерим баарын жасап келишет, жасай алышат. Бирок ошо өзгөчөлөнүп мен аябай басым жасап ушул нерсеге кызыгып келатам да. Өзү экология багытында билим алса дагы, жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын болгондуктан Бишкек шаарындагы мектептердин биринде Чынара би тобун түптөп окуучулар менен иштешүүдө.
хореография боюнча дагы көптөгөн пландарым бар. Буюрса ишке ашат, чогуу көп болосуздар. Ал эми би менен эле чектелип калбастан мен ыр жактан дагы кызыгуум бар. Апакеме арнап өзүм ыр жазып чыктым. Апакем деп туулган күнүнө арнап былтыр арнап чыгаргам. Бирок музыкасын жаздыра элек мен берип койгом, даяр боло элек. Буюрса жакында клип тартып, апакемди кошуп чагылдырам. Ошол даяр болгон текстинди баягы өзүм жазгандан кийин аябай толкунданып, мен апамдын туулган күнүнө белек кылгым келди. Ошол учурда өзүнүн музыкасы даяр болбосо дагы мен чыгыш эл бийинин бир өзүмө жаккан туура келген музыкасына салып, ырдап, даярдап апамдын туулган күнүнө белек кылганмын да.
Мындан сырткары жакынкы арада Мисс Кыргызстан конкурсуна катышып, эң алдыңкы орунду ээлеп, Түркияга жолдомо утуп алганын дагы айтпасак болбос. Гран-при. Звание Гранд-миссис Кыргызстана 2022 становится Турсунбаева Чинара. Она также получает заветную корону от рук Сагенова Челпон. Уважаемые дамы и господа, вот и все, мы узнали имена победительниц. Их двое, в двух категориях. Они прямо перед вами. Это победительницы ежегодного конкурса «Моды, красоты и талантов» 2022. Ааламга шоула чачырап, аялдар чолпон жылдызы, пейлигенен бапырап, Берешен Айдын Нургызы. Муну ошентип асыл зат көрсөтүүбүз дагы соңуна келип калды. Сиздер үчүн мындан дагы кызыктуу айымдардын таланттарына күбө болосуздар. Бул жолу эфирди мен Жаркынай Сөркулова алып бардым. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.